Салам достор. Бүгүнкү сабакта маалыматты тастыктоо эмне үчүн маанилүү экендиги жөнүндө айтып беремин. Анда эмесе кеттик. Бул блоктон жакшы жана жаман онлайн байланышуу деген сабагыбызды оюн түрүндө өтмөкчүбүз. Аны кантип ойнойбуз? Бардыгы өтө жөнөкөй. А дегенде биз сизге начар байланышуу категориясындагы скриншотту көрсөтөлү. Сиз видеону токтотуп, ушул скриншотту карап туруп, анда жакшы барлашуу кандай болуш керек деп ой жүгүртөсүз. Андан соң видеону көрүүнү улантуудан мурун өзүңүз ойлонуп, ушул суроого жооп бериңиз. Андан кийин биз бул мисалда жакшы барлашуу кандай болуш керектигин көрсөтүп, эмне үчүн керектигин түшүндүрүп беребиз. Кана, оңой эле экен? Анда оюнду баштайлы. Келгиле. Жаман байланышуу. Биринчи скриншотун көрөлү. Көрдүңөрбү достор? Жаман байланышуу так ушундай болот. Келгиле достор. Бул жерде эмне туура эмес экендигин жана жакшы барлашуу кандай болуш керек экендигин дагы ойлонуп көрөлү. Демек, жакшы онлайн барлашуу ушундай болуш керек. Анда эмесе, мааниси эмнеде? Мааниси төмөндөгүдөй. Биз ар дайым алынган маалыматты тастыктап, ар дайым бизге жөнөтүлгөн билдирүүлөргө реакция жасап, аларга жооп берип, аларды четке какпашыбыз керек. Ачык айкын эле экенби? Бирок, ишенип коюңуз. Биз сизге бул тууралуу айтып жатканыбыздын себеби бул деген онлайн байланышуудан көп кезиген. Айрыкча онлайн топтук байланышууда, барлашууда же топто көп адамдар болгондо дайыма жооп калтырып, иш-аракет кандай жүрүп жаткандыгы жана кайсы баскычта экениңизди бизге билдирип туруу абдан маанилүү. Болбосо, бул маалыматсыз сиз менен иштешүү биз үчүн кыйын эле болуп калат. Чатта ким 10дон ашык адамга суроо берип, 3-4 адамга гана жооп берсе, кээде эч ким жооп бербесе, мындай кырдаалга туш болгонсуз деп ойлойбуз. Бул жаман байланышуу. Бизде андай болбойт. Жана ар бирибиз жоопкерчиликтүү түрдө онлайн режимде байланышуу жүргүзүп, билдирүүлөргө ар дайым жооп берип туралы. Эгерде сизде суроолор болсо, же бир нерсени түшүнбөй жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө сураңыз.